Биз бир айдан бери ушул китептен сабак окуп атканбыз. Нурул Оюн фи сират Саййидил Аминил Маъмун деген китеп. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын кыскача баяндап өткөн. Бүгүнкү тема аябай зарыл темалардын бири. Пайгамбарыбыздын сыпаты кандай болгон, өңү түсү, келбети, түс мындай көрүнүшү кандай болгон, ошол боюнча сөз сүйлөйт экенбиз. صفة النبي صلى الله عليه وسلم صفته عليه السلام كان ربعة بعيدا ما بين المنكبين. Пайгамбарыбыз орточо болгон деген сөз. Негизи эле жанагы Куранда келет го, "Ва иннака ла ала хулукин азим" деп Аллах Таала баяндайт да. Биз сени дейт, "Ва иннака ла ала хулукин азим" эң жогорку адеп ахлактын ээсисиң деп Аллах Таала өзү күбө өтүп атат да. Демек пайгамбарыбыз жанагындай жок нерсеге ачууланбагандыгы, жеке өзү үчүн өч албагандыгы, эгерде динден бир арам нерсе кылынып аткан болсо, же диндин чегинен бирөө өтүп кете турган болсо, пайгамбарыбыз ушунчалык катуу кызарып кетет эле дейт. А бирок жеке өзү үчүн мисалга башында мусор төгүеби, же жолдоруна шагыл таштап салышабы, тикенектер таштап салса деле пайгамбарыбыз эч качан аларга катуу айткан эмес. Кызаңдап кызыл чеке болуп урушуп кеткен эмес. А бирок дин өкүмдөрү үчүн пайгамбарыбыз катуу ачууланат эле. Билесиздер, баягы жамаатка бирөө келбей калат да намазда. Анан кийин пайгамбарыбыз байкап коет дегени. Сурайт, "Паланча, эмнеге намазга келбей атасың?" десе, тиги дагы арман ичине толуп калган экен. Расулуллах, тиги имам деген өтө узун окуп атат" дейт да. Тура албай атам мен. Же жумушу барбы, же өтө узун окугандыктан чыдай албай калдым дейт да. Ошондо пайгамбарыбыз аябай ачууланып, бир адам башка бир адам имамчылыкка чыкканда өтө узун окуп койгондуктан ошонун айынан жамааттан калып атат деп атат да. Анан пайгамбарыбыз намаз окуп бүткөндөн кийин элге карап туруп анан айтат. Билет ким имам болгонунчу. Ошондо айтат, пайгамбарыбыз эч качан бирөөнү уят кылган эмес. Эл алдына чыгып алып айырын төккөн эмес. "О, паланча" деп айтканда, тиги атын айткан эмес. "Араңарда бирөө бар экен, ошонун айынан адамдар жамааттан калып атыптыр" деп эскертүү иретинде айтып койгон. Демек, пайгамбарыбыз жеке өзү үчүн эч качан өч алган эмес. Мына бүгүнкү темада пайгамбарыбыздын тышкы келбеттерин гана айтабыз, ал эми мүнөздөрүн китептин аягына чейин айтып кете беребиз. Пайгамбарыбыз орточо болгон дейт. Өтө узун дагы эмес, өтө кичинекей дагы эмес. Кана раб'атан ба'idan ma baynal mankibayn деген эки желкелери дейт. Аябай мындай желкелүү деп коебуз го биз. Желкелүү киши болгон. Далылуу киши болгон деп коебуз, а? Абiyadu mushraban bi humratin. Пайгамбарыбыздын өңү ак болгон. Бул деген жана расаларга бөлүнөт эмес адамдар, а? Негроид, европеид, монголоид болуп. Бул жерде пайгамбарыбыздын дейт өңү ак болгон. Mushraban bi humratin, ак дегенде кээ бир улуттар бар, аппак болот, а? Өтө аппак. Андай да эмес. Mushraban bi humratin, бираз кызыл аралашып турат эле дейт. Жана будай өңдүү десек, анда өтө эле неме болуп кетет. Карараак болуп калат. Mushraban bi humratin дегенде өзү ак жүздүү, бирок кичине кызгынтык бар. Yablughu sha'ruhu wa shahmata uzunayhi. Пайгамбарыбыздын чачы дейт, кулактардын жумшагына чейин жетип турчу болчу. Пайгамбар чач койгон билесиздер, а? Чач койгон сүннөт деп айтылат, бирок пайгамбарыбыз кайра алган дагы. Пайгамбар чач койгон экен деп эле чач коюп жүрө бербеш керек деген сөз да. Yablughu sha'ruhu shahmata uzunayhi wa lam yablughu shaybu fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sha'ratan. Пайгамбарыбыздын сакалдары дейт. Сакалы, анан чачындагы агарган чачтары дейт, ак сакалдары менен ак чачтары 20дан ашкан эмес. Мына карасаңыздар, сахабалар ушунчалык пайгамбарды жакшы көргөндүктөн анын баскан, турганы, сүйлөгөн сөздөрү бардыгын ушундай үлгү тутушкан да. Жада калса пайгамбарыбыздын агарып калган чачтарын санап жүрүшкөн да. Абу-Бакыр, Умар, Усман дегендер жанынан жылган эмес. Кээ биркилер 17 чач деп айтат экен, кээ биркилер жок 20 чач деп айтат экен. Эми бирөөнө 17 көрүнсө, бирөөнө 20 көрүнгөн, балким бирөөнө 17 быйыл көрүнсө, эмдиги жылы 20 болуп өсүп кеткен деген сөз да. Пайгамбарыбыз чачтарын боёгон эмес. Бүгүнкү күндө кээ бирки чач агарып калат, анан ошону боёп коюшат, а? Ал жакшы эмес негизи. Бирок анда себептер бар. Эгерде бойдок жигит болуп, анан чач бир оор себептен агарып кете турган болсо, кыздар жактырбай аткан болсо, анда боёгонго туура келип калат. Эгер согушка чыга турган болсо, анан жаш көрүнүш максатында боёсо болот. Мындай өзүнүн эрежелери бар да. Анан негизи ак чачты эмне себептен боёбойт десе, ошол ислам дини үчүн деп мисалга өмүрүн илимге арнагандар бар да. Элдин ыйманы деп кам жегендер бар. Ошолорго кыяматта ошол агарган чачы күбө өтөт дейт да. Эмне себептен чачым агарып кетти десе, ошол эл деп жүрүп, элдин ыйманы деп жүрүп, чачым ушундай агарды деп чачы өзү дагы күбө өтөт экен. Zahirul wada'ati yatala'la wajhuhu kal qamar laylatal badr. Badr деген
жана толгон ай асманга толот го, топтомолок болуп ушундай сонун көрүнөт а, карап эле отура бериңер. Пайгамбарыбыздын жүзү кудум ошол толгон айдай болуп нурдан турат эле дейт. Яталала важхуху кал камари хуснал халqi. Пайгамбарыбыздын жаралышы дейт. Ушунчалык кооз дейт да. Ушунчалык жана биздин тил менен айтканда мындай красавчик деп коебуз го. Хасанал халq mu'tadilatan in samata fa alayhi al-waqar. Бардыгы келишкен дейт. Бүт бардык мүчөлөрү келишкен. Кеде баягы адам идеал болбогондон кийин аябай сонун сулуу болуп турат, бирок жылдызы жок болот кээ бир кишилерин. Кээ биркилер аябай мурду бурбайып турса деле жылдыздуу болот. Ошондой. Бирок пайгамбарыбыздыкы болсо дейт, ал эмне болгон? Бардыгы мындайча айтканда орточо болгон да. Ин самата фа алейхил вақар. Эгер пайгамбарыбыз унчукпай дейт, бирөө менен сүйлөшпөй, жөн эле унчукпай турса дейт, фа алейхил вақар, ушунчалык катуу бир айбат оро болот эле дейт. Жанагы немеде бар го, душмандар келип туруп, же болбосо пайгамбарыбыз жаңыдан көргөн кишилер келип калтырап титиреп кетет да. Анткени көп угат да, пайгамбар экен тигиндей мындай деп угуп берип, анан пайгамбарыбызды көргөндө кадимкидей калтырап титиреп кеткен да. Ошондо пайгамбарыбыз тигини байкап калып, "Эй, неме коркпой эле кой. Мен деле кулдар менен отуруп алып тамак жеген эле бир жөнөкөй кишимин" деген да. Пайгамбар ушунчалык жөнөкөй кишилигинен ошентип тигинин мындайча айтканда жүрөгүн көтөрүп койгон. Wa in takallama sama wa alahu al-baha. Эгерде сүйлөй турган болсо дейт, сүйлөй турган болсо, пайгамбар ушунчалык бир улуу данышман экендиги, данакер экендиги билинип турган. Wa alahu al-baha, аны ушунчалык дейт, баяндай айбат ороп алган. Азыркы немелер жанагы Римден, Персиядан элчилер келип туруп пайгамбарыбызды көргөндө аябай катуу таң калышкан да. Абдуллах ибн Салам деген жөөт бар. Ошол пайгамбарыбызды көрүп туруп эле, "Мынол көздөр эч качан жалган сүйлөбөйт" дейт да. Пайгамбарыбыз айтып, мен дават кылып, анан мен пайгамбармын дедирбей эле, пайгамбарыбыздын өңүн көрүп туруп эле, бул жүз Алла Таалага эч качан жалган сүйлөбөйт, демек бул пайгамбар экен деп билип алган. Ajmalun nasi wa abhahu min ba'id wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib. Алыстан карап отурсаң дейт, адамдардын эң эле сулуусу дейт, ушунчалык кооз көрүнөт. Wa ahsanahu wa ahlahu min qarib. Ал эми жанына келип сүйлөшө келсең дейт, ал адеп аклагы эң кереметтүү адам экендигин билесиң дейт да. Кээде согуштарда пайгамбарыбыздын бир эле жылмайып койгонун эле ушунчалык балкып, жанагы чебин ачпай аткан дин душмандары арасынан жанагы келишет го 5-6 чыгып туруп, анан кийин өздөрүнүн башчылары эзип ушунчалык катуу зулумдукка кабылып атканын өздөрү келип туруп пайгамбарыбызга айтып берет да, анан кийин чептерин ачып ийген окуялар бар. Hulwal mantiqi wasi'al jabin. Hulwal mantiq, тили ширин деген сөз да. Тили ширин. Жанагы бизде болот го кээде пробка туруп калсаң деле, же бирөө телефон албай койсо деле, жанагы сөгүнмөйлөр башталат, оозуңа келип кетет да. Ачуусу келип кетсе деле, ajmalan nasi wa abha hulwal mantiq, тили ушунчалык ширин дейт. Бул дегени эч качан бирөөнүн айыбын айткан эмес да. Бирөө менен сүйлөшө келгенде жанагыны мактап, жанагыны көңүлүн көтөргөндө аябай жакшы көргөн. Жада калса кичинекей жаш бала деле бир күнү жанагы Умайр деген бала болот. Өзү Амр деген бала, негизи өзүнүн чымчыгы бар экен, ошо чымчыгы өлүп калат да. Анан бая чымчыгы өлүп калганда бала аябай кайгырат. Негизи жаш бала оюнчугун алып алба дейт да. Оюнчугун алып, же болбосо мен ушун үчүн да ыйлайсыңбы дебе дейт да, ыйлап аткан балагачы. Карасаң кичинекей эле оюнчугу сынып калат, ошого аябай ыйлаган балдар болот а. Анан биз күлөбүз, чоң эле кишилерчи, ушуга да ыйлайсың деп. Көрсө жаш баланын психологиясында ушундай экен. Жанагы чоң кишилер эң жакынын жоготкондой кайгырат экен да, алчы кичинекей болбогон оюнчукачы. Ошон үчүн анын да пайгамбарыбыз анын да психологиясын түшүндүрүп, "Я Аба Умайр, ма фа'ала Нугайр" деген сөз айтат да. Бул дегени, "Эй Умайр, Нугайрыңа эмне болду" дейт да. Бул деген сен чымчыгың эмне болду? Өлүп калдыбы деп жанагынын көңүлүн көтөрүп атат. Ошол сөздү ал өмүр бою унутпайт да. Ушул жерден эми аябай көп бир 10-15 өкүмдү чыгарышат ушул эле сөздөн. Бул деген жана бөдөнөнү же болбосо жана тоту куштарды үйгө камайт го. Үйгө камап багат эмеспи? Ошол болот деп айткандар бар. Жана баланы пайгамбарыбыз аны жектеген жок да. Жаш баланы эркелеткендигинди, анын көңүлүн көтөрсө боло тургандыгын ушул өкүмдөн чыгарышат. Пайгамбар ушундай тили ширин болгон. Wasi'al jabin дегени мына пешенеси кенен болгон, өтө тар эмес да. Мисалга могу чач менен каштын ортосу өтө тар болгон эмес. Кенен болгон, ушундай элестетиңиздер. Балким иншалла ушул неме боюнча пайгамбарыбызды элес боюнча биз сабакта окуй турган болсок, балким түшкө кирип калышы мүмкүн да. Wasi'al jabin azajjal hawajib
Азаджул хаважиб деген мына ол эки каштары бириккен эмес дейт. Кээ бир улуттарда бар го, эки каштар ушундай биригип турат, бир башкача көрүнөт. А бирок пайгамбарыбызга дейт ушундай ортосунан тосулуп турган. Мин гайри карнин акнал айрнайн. Акнал айрнайн деген эшке жазып коюптур. Фимаканын тулул анфи ма пайгамбарыбыздын мурду кырдаш болгон дейт. Ушундай кырдаш болгон. Ал арнайн сахлал хаддайн, жаактары өтө толо мындай чоң бет эмес, же өтө дагы ичине кирип кеткен эмес. Сахлал хаддайн, ушундай пайгамбарыбыздын беттери аябай жагымдуу болгон. Золиал фам дегенде мындай негизи түзмө-түз которгондо оозу чоң деген сөз да. Бул деген золиал фам дегенде өтө жанагы немеде куйручуктун окуясына келет го. Бул деген кумурскандын, кусканын, жөргөмүштүн, жөтөлгөнүн билген өтө кыйын киши болгон депчи. Өтө жанагындай аратыр кишилер илектери чоң болот экен да. Ооздору да чоң болот экен, сүйлөгөндө сөздөр тим эле куюлушуп тургандай. Пайгамбарыбызда дал ошондой болгон. Аслаб муфаллажал аснан, тиштери өтө биригип кеткен эмес, же өтө алыс эмес, күрүчтөй тизилип баппак болгон. Байна катифайхи хатамун нубуввати, пайгамбарыбыздын эки желкесинин ортосунда пайгамбарчылыктын мөрү болгон, белгиси болгон. Пайгамбарчылыктын жана Салманул Фариси деген сахаба бар, 250-гө чыгып каза болгон киши. Ошол киши 250дөн да көп болуш керек эле. Ошо 200дөн ашып калган мезгилинде жашында пайгамбарыбыз табат да. Ошондон мурда угуп жүргөн, эпископтордон, жанагы жөөттөрдөн уккан, пайгамбардын аламаты ушундай. Бул садаканы, жандай зекетти немелерди жебейт, бирок белек берсең жейт. Анан үчүнчү аламаты муну эки желкесинин ортосунда пайгамбарчылыктын мөрү бар дейт. Ошону сынап көрүү максатында атайын пайгамбарыбызга садака алып келет да. Садака алып келип туруп, муну сизге садака дегенде пайгамбарыбыз өзү курсак ач болсо дагы жанындагы сахабаларга түртүп коет, жегиле силерге дейт. Андан кийин эртеси күнү, мына биринчи аламаты дейт. Эртеси күнү белек алып келет да атайын айтат: "Я Расулулла, бул сизге белек жеңиз" дегенде пайгамбарыбыз келгиле деп туруп сахабалар менен кошуп жейт. Анан үчүнчү күнү, анан дагы бир күнү бир сахаба каза болуп, ошону көмүп аткан мезгилде пайгамбарыбыз жана аябай өзү да столго отуруп алып, давай ишти кылла деп отурган эмес да. Пайгамбарыбыз өзү да күрөк алып алып, кабырды казып аткан мезгилде, аябай катуу терге түшүп казып аткан мезгилде үстүндөгү чапаны кичине мындай жер ачылып калат да. Жана Салманул Фариси ошо үчүнчү шансты колдонуп калайын дейт дагы, көрөйүн деп аркасына келген мезгилде пайгамбарыбыз да байкап коет аны. Атайын дагы ачып берет да. Ошол жерин ачып бергенде чуркап келип туруп кучактап алып, пайгамбарыбыздын мөрүн өпкүлөп: "Мына мен сизди таптым, я Расулулла. Мен ушуну канча жылдан бери издеп жүрдүм эле" деп, анан кайра өзүнүн башынан өткөн окуясын айтып берет. Салманул Фариси деген бул персиялык киши, эми көп жакты көрүп келген киши, ал окуясы өтө узун. Демек, эки желкесинин ортосунда пайгамбарчылыктын мөрү болгон. Якулу васифуху лам ара каблаху ва ла ба'даху мислаху. Пайгамбарыбыз сыпаттаган кишилердин бардыгы айтып атат: "Мен мурда дагы, кийин дагы бул сыяктуу кишини көргөн эмесмин" дейт да. Ушундай кооз, бардыгы төгөрөгү төп келген, мындай келишкен адамды көргөн эмесмин. Жанында жылбай 10 жыл кызмат кылган Анас ибн Малик деген сахаба 10 жашында келген, 20 жашка чейин пайгамбардын жанынан кызмат кылган, жанынан чыкпай кызмат кылган адам айтып атат: "Пайгамбарыбыз дейт, мен 10 жыл бою кызмат кылдым. Не деп атат? Фама кала ли шайин санатуху лима саната. Мен бир нерсени кылып койсом дейт, балалык кылыпчы, 10 жаштагы балдар кичинекейде. Бир нерсени туура эмес кылып койсом, эмне үчүн ону туура эмес кылдың деп айткан эмес дейт да. А бир нерсени кылбай кое турган болсом, эмне себептен мындай кылбай койдуң деп мени жемелеген эмес дейт. Пайгамбарыбыздын өгөй балдар болгонбу? Болгон. Жанагынча аялы бар, анын балдары болгон да. Ошолор да пайгамбарыбыз өз карамагына алган. Сауда бинт Заманын аялдары бар. Андан кийин ар жакта Умму Саламанын баласы бар, Салама деген. Ошолордун бардыгы пайгамбарыбыздын өгөй балдар болгон. Бирок бүгүнкү күндөгү өгөй аталарга пайгамбарыбыздын өмүр баяны өтө чоң мисал да. Аларды кадимки өзүнүн балдарындай кылып, Анас ибн Малик айтып атат: "Мен атадан албаган тарбияны мен ушул кишиден алдым" дейт да. Мен үчүн өмүрүмдө эч унута албаган 2 күн бар дейт. Биринчи күнү пайгамбарыбыз Мадинага кирген мезгилде анара кулла шайин фил Мадина дейт да. Мадинада дагы бардык нерсени нурланып салган дейт. Пайгамбарыбыз келатканда биз жаш балдар элек дейт, күндө көчөгө чыгып алып, пайгамбар келаттыр деп ойнойбуз дейт. Нары бери чуркапчы, биз үчүн оюн болуп калган дейт. Күндө күтө берип зарыкканда ошондой болуп кетет да. Билесиздер да, жанагы хижрат кылган мезгилде ортодо Меккеден Мадинага жеткичекти 1 ай өтүп кеткен дагы күндө тиги Мадинада күтө беришкен да. Анан
Ошол күндү дейт эч качан мен унута албайм. Анан экинчи күн дейт пайгамбарыбыз аллази туфия фихи наби саллаллаху алейхи вассалам азлама кулла шайин фил Мадина деп айтат да. Пайгамбарыбыз жан таслим кылган мезгилде, каза болгон мезгилде Мадинада бардык нерсени ушундай капкараңгылык каптап кеткендей болду дейт да. Килейген Умар ибн Хаттаб, жанагы эч качан шайтанга моюбаган, эч кимден коркпогон Умар ибн Хаттаб эмне кыларын билбей кылычын кындан suurап алып туруп, эгерде ким пайгамбар өлдү десе мен башын кыя чабам деп өзүнүн мындайча айтканда эмесин жоготуп коет да, мына. Өзүн контролдой албай калат. Умар ибн Хаттаб. Али ибн Аби Талиб болсом жанагы Арслан деген атка конгон пайгамбарыбыздын кылычы Али ибн Аби Талиб жерге отуруп калат. Таягын кармап алып жерге отуруп калат. Сахабалардын бардыгы ушундай дүрбөлөңгө түшүп калган мезгилде, анча-мынча кишилер динден чыгып кете тургандай болуп аткан мезгилде, арасынан бир гана Абу-Бакырга Алла Таала ушундай бекем мындай чечкиндүүлүктү, туруктуулукту берип коет. Ошол киши эч өзүн жоготпойт дагы келип пайгамбарыбызды ийилип биринчи карап, чындап эле жаны чыктыбы ошону текшерип, анан бетинен өп туруп айтат: "Я Расулалла, сиз тирүү кезиңизде кандай сулуу, кандай кооз болсоңуз, өлгөндөн кийин да ошондойсуз" деп анан кийин көзүн жаап туруп, анан эшикке чыгып айтат: "Эгерде кимде ким буга чейин Мухаммедке сыйынып келген болсо, ал өлдү" дейт да. Ушул аятты окуйт. Бул аятта бар. Ал эми кимде ким Аллах Таалага сыйынып келген болсо, ал өлбөй турган ыйык зат деген аятты окугандан кийин анан Умар ибн Хаттабка ошолор жанагы эсине келет да. Мен мурда эле ушундай нерседе пайгамбарыбыз айткан эле, мен тим эле муну эми угуп аткандай болгом деп ушундай окуялар болот. Менин атым дейт, Мухаммед деген атым бар, Ахмад деген атым бар. Бул дегенде жерде Мухаммад, көктө Ахмад. Ва анал махи аллази ямхуллаху би ал куфра. Мен өчүрүүчүмүн дейт. Бул дегени Аллах Таала ушундай жанагындай мени ушундай бир мүмкүнчүлүк берди дейт. Мен жер бетинде бардык күфүрдү, ширкти өчүрөм дейт да. Анткени ошол мезгилде билесиздер, бардык эле таштарга, айкелдерге, тоо таштарга сыйынып калган, мазарларга сыйынып калган. Анан кийин жанагындай өздөрү да күлүп айтып атпайбы? Биз дейт кой кайтарган чыгат элек, анан кийин тамак жегенди халва, жанагындай тамактарды алып барат элек да, анан кийин отуруп алып эле дейт, ошолорго сыйынып баштайт элек дейт. Анан курсагыбыз ачып кеткенде жана Кудайыбыз жеп алат элек дейт. Анан жеп алганда Кудайыбыз калбай калганда нар жакка барып суудан сээп туруп жерге топурактан ылай жасап алып дагы ошого сыйнат элек дейт да. Мындайча айтканда, негизи ар бир доордо динсиз адам болбойт экен да. Дин деген өзү туура нерсеге дагы, туура эмес нерсеге да айтыла берет, өзүчө туура эмес динге да айтыла берет. Диндер экиге бөлүнөт. Кудай Тааладан түшүрүлгөн диндер, бирок өзгөрүлүп кеткендер. Анан Кудай Тааладан түшүрүлбөгөн, бирок адамдар өздөрү ойлоп таап алган диндер. Буддисттер мисалга, буддалар, анан мажустар жанагы немеге сыйынгандарчы, отко сыйынгандар. Анан индиялыктар да бар. Индиялыктар да уйга сыйынып атпайбы? Ошолор айтат экен да, эмне себептен силер уйга сыйынасыңар десе, уй деген бул энеге караганда ыйык да дейт экен да. Анткени эне деген бул 2 эле жыл сүт берсе, бул уй деген өмүр бою сүт берип атпайбы деп, мындайча айтканда өздөрүнүн башы ошого жетип атыптыр да. Энен этин жесең болбойт да, мунукун жесең болуп атпайбы деген сыяктуу өздөрүнүн түшүнүгү менен неме кылат экен. Жадагасы ошентип бар нерсе сыйынгандар бар. Демек адамдар өз оюнан таап алышкан да. Мына ошол нерселердин бардыгын мен өчүрөм дейт.